Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына азыр кыргыздын башына бир оор сыноо өткөрүп аткан кез. Бирок ошого карабастан мен соц тармактардан, көчө тааныштардан кыргыз элин канчалык боорукер экенин көрүп, ушундай оор кырдаал оор учурда бири-бирин таштап айтканын көрүп аябай сүйүнүп отурам. Биз да колдон келишинче кайрымдуулук кылып жүрөбүз, өзүбүздүн деңгээлибизге жараша. Бирок мен бул видеону тартканымды бүгүн туура көрдүм. Анткени менин 6 жаштагы балам ата мен дагы өз копилкамды ачып, кыргыз элине кичине болсо салымымды кошоюн деп сунуш кирди. Айтор апасы менен сүйлөшүппү, бирок мен аябай сүйүндүм. Атың ким болот? Шырбот. Бул акчаны эмне кыласың? Урган адамдарга жөндөндүрөм. Ай, молодец. Органада кыргыз эли ар дайым бири-бирине жардам бериш керек, а балам, а? Ушундай оор кырдаалда. Мына достор, мына 3 айдан бери топтогон 1390 сом акчасы бар экен. Ушул акчаны мен ойлойм, ушу жүрөгү таза ак ниет менен топтолгон чипсы, кола ичпей, тетрадь алам, мектепке сентябрга даярданып, ошого кийим алам деп топтогон акчасын, чын жүрөктөн топтолгон акчаны мен ойлойм, ушу ооруган адамга кайсы бир деңгээлде шипасын берет деп. Кыргыз элим ушу батыраак ушул оорудан айыгып кетсин. Ушул коронавирус деги эле кыргыз элинен алыс болсун. Кыргыз элим ар дайым ушундай биримдикте бололук. Кыргыз элим эч качан оорубасын. Ар бир үй бүлөгө бакыт каалайбыз. Мустафа уулубуздун кайрымдуулукка алып келген мына ушул тыйындарын бирден зерикпей санап чыксак 3820 сом чыкты. Вырыса ошол атакеңне салактаган ден соолук. Сколько вы собирали? 7 месяцев. И что ты хочешь это отдать? Помощь нуждающимся? Да. Лена, Любек, ты такой молодец. Спасибо тебе огромное.